Селден жабыркагандарга жардам көрсөтүлөт. KG Group'тун жетекчиси Имамидин Ташев 1 айга камалды. Жубайын 1 жыл бою сабап келген адам кармалды. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Жубайын 1 жыл бою сабап келген адам кармалды. Милиция тарабынан Жубайын 1 жыл бою сабап келген адам кармалды. Ал кылмыштуу топтун мүчөсү дагы экени айтылды. Аны кармоо учурунда 2 тапанча да табылган. Милиция аны кармап, тергөө амалдары жүрүп жатат. KG Group'тун жетекчиси Имамидин Ташев 1 айга камалды. Бишкектин 1-май райондук соту KG Group курулуш компаниясынын жетекчиси Имамидин Ташевдин баш коргоо чарасын карады. Ал 22 майга чейин УКМКнын СИЗОсунда болот. Буга чейин УКМК бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп издөөдө жүргөн Ташевди кармаган. Өзүңүздү коюп жаткан айыптар боюнча Өзүңдү бекем карма. Сизде уруш соктуу болду да. Өзүңдү бекем карма. Демайт. Уруш соктуу эмелер болду. Hiç переживайте etmeyin de. Селден жабыркагандарга жардам көрсөтүлөт. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Аскат Алакөзов билдирди. Айтымында жаратылыш кырсыгынан жабыр тапкандарга жардам көрсөтүү тапшырмасын өлкө башчысы тийиштүү органдарга берди. Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык селдин жүрүшүнөн келтирилген зыяндын көлөмү өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан такталып чыккан соң жарандарга тийиштүү жардам көрсөтүлөт дейт президенттин маалымат катчысы. Бишкектеги жүрөгү ооруткан окуя. Бишкектеги үрөй учурган окуя балдар үйүндө 4 айлык кыз чарчап калды. 8 апрелде аял асырап алган 4 айлык кызынын документ алуу үчүн Октябрь районунун социалдык өнүктүрүү башкармалыгына кайрылган. Ал жактагы кызматкерлер кыздын өздүгүн тастыктаган документтер болбогондуктан милицияга кабар беришкен. Жыйынтыгында соц кызматкерлер менен милиция бөөктү аялдан тартып алып, ымыркайлар үйүнө тапшырышкан. Райондук прокуратура бул учурда бөөктүн жашы 4 айдан бери багылып жатканы жана өзгөчө камкордук керектиги эске алынбаганын билдирди. Тилекке каршы ымыркай 12 апрелде ымыркайлар үйүндөгү мед кызматкерлердин шалаакылыгынан улам чарчап калган. Бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, соттук медициналык экспертиза дайындалды. Тергөөнү УКМК жүргүзүүдө. Урматтуу Москвадагы мекендештер, сиздерге таза жана оригинал документтер керек болсо, сиздерге Абдуталип мырзаны сунуштайбыз. Алдыңыздарда турган бардык документтерди бат жана таза жасап берет. Регистрация 3 айга, 9 айга, продление 3 айга, 9 айга таза жана ишеничтүү базасына жооп берет. Аманатка кыянат жок. Связь жана WhatsApp номер +7 916 044 66 24. Кызматыңыздарда Абдуталип. Жалал-Абадда сойгулук менен алектенген аялдар кармалды. Жалал-Абад шаарында сойгулук менен алектенген 6 жаран кармалды. Бул тууралуу Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Билдирүүгө ылайык 18 апрель күнү Жалал-Абад шаарынын аймагында жаран сойгулук менен алектенип көмүскө жайларды уюштуруп жаткандыгы тууралуу ыкчам маалыматтар Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматынын кызматкерлери тарабынан алынган. Аталган факты боюнча сойгулукка жана пластикка көмөктөшүү менен кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн ыкчам иш-аракеттердин натыйжасында 22 апрель күнү кылмыш ишине шектүү катары Жалал-Абад шаарынын Манас көчөсүндөгү көп кабаттуу үйлөрдүн биринде көмүскө жайын уюштуруп, сойгулук менен алектенген 6 жаран кармалган. Алар Жалал-Абад шаарынын 47 жаштагы жана Ош облусунун 37 жаштагы, Чүй облусунун 38 жаштагы, 32 жаштагы дагы бир Чүй облусунун тургундары экендиги такталган деп жазылат билдирүүдө. Малайзияда 2 аскерти учагы абада сүзүшүп, кеминде 10 киши набыт болду. Окуя Лумун шаарында Малайзиянын падышалык деңиз флотунун 90 жылдыгына карата уюштурулган парадка машыгуу учурунда болгон.